Үстүздөгү жылдын май айында Бишкектеги Орхус борбору тарабынан эко-журналист 2022 сынагы жарыяланган. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн өткөрүлгөн сынактын негизги максаты экологиялык көйгөйлөргө коомчулуктун көңүлүн буруу менен бул максатта журналисттердин чыгармачыл жигердүүлүгүн арттырууга багытталган. Бүгүн Таласта аталган сынактын жыйынтыгы чыгарылып, Орхус борбору тарабынан Талас облустук медиа борборунун кабарчыларына баалуу белектер, атайын дипломдор тапшырылды. Бүгүнкү иш-чаранын болуп жаткан иш-чаранын негизги максаты биз Талас областындагы медиа кызматкерлеринин арасында 3 айлык конкурс жарыялаганбыз. Ошо конкурстун жыйынтыгын бүгүн чыгып атат. Журналисттердин баардыгына мындай кичине ОБС-нин каржылоосу менен Орхус борборунун кичинекей белектерин тапшырдык. Бул да болсо кичине ойлойм биздин медиа кызматкерлерге кичине бир аз баягы түрткү боло алат го депчи, келечекте ушу өтө азыркы күндөгү чоң көйгөй болуп турган экологиялык көйгөйлөрдү чагылтырууга буларга түрткү болот го деген оюм бар. Соңку мезгилде жаратылышка аяр мамиле кылуу, экологияга коркунуч жараткан жагдайларга каршы туруу өтө актуалдуу маселе ойдон калууда. Мында массалык маалымдоо каражаттарынын орду жана салымы зор. Сыйлыктарга ээ болгон журналисттер бул максатта жигердүү аракеттерди улантаарын айтышат. Экологияны сактоо боюнча журналисттердин арасында жарыяланган конкурстун жыйынтыгы чыгып атат. Бизге ар бирибизге жазган материалдарыбызга карата экологияга ошого карата сыйлыктарды берилип, орундар берилип атат. Биз буга аябай чоң ыраазыбыз. Мурда дагы экология жөнүндө маселелерди көтөрүп жазып жүргөнбүз. Дагы да жаза бермекчибиз. Экология бул биздин негизги келечегибиз, балдарыбыздын, неберелерибиздин келечеги. Экологияга жалпы баарыбыз бирдей мамиле кылып, көз салбасак болбойт. Орхус борбору айрыкча экологияны сактоо, табиатка аяр мамиле кылуу, бул үчүн коомчулуктун активдүүлүгүн арттыруу боюнча демилгелүү долбоорлорду ишке ашырып келет. Иш-чаранын алкагында журналисттер менен болгон бирдиктүү иш үзгүлтүксүз жүргүзүлөөрү белгиленди. Бактыгүл Дүйшенова, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары.